Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Эсиңиздерде болгон болсо, мындан 1,5 ай алдын Ыйман агам пятерочкага, перекростктерге водительдер керек деп набор кылган. Кудай кааласа биздин көптөгөн агаларыбыз жумушка кирип иштеп атыптыр. Айлыгы ошол айткандай күнүгө 6.000ден туугандар 180.000ге чейин айлыктарды алган агаларым бар экен. Анан 20 күн иштеш 100.000ден ашпаган агаларым да бар экен. Азыр жерине келдик биз. Чоң складтан жүктөрдү ушул жерден алып кетет экен. Биз примерно Люберси жактардабыз азыр туугандар. Мына моундай чоң типа эми фура сыяктуу чоң машиналар экен, 10 тонналык машиналар. Азыр туугандар иштеген агалардан маек алабыз. Анан Ыйман агам дагы ушул жерде сүйлөшөлүк. Ыйман ага, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кымсызбы? Жакшы, Işleriniz Кудайга жақсы шүгүр. ма? Өзүң? Алтасызбы? Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум, урматтуу бекендештер. Азыр эми дагы жумушчулар керекпи? Ошол боюнча сүйлөшөлүк. Да, Иса, азырынча дагы набор ачылды Ага. биздин компанияга. Примерно 80 водитель керек Москва, Московская областька. Ушу продуктов питания ташыш керек, мурунку айткандай эле. Ошо перекресток магазин, пятерочка и чижик магазиндергечи. Айлыгы айткандай эле мурунку 6.000 бир смена. Смена сутка, но сутканын ичинде 12 саат, 13 сааттай эле убакыт берилет жумушка. Күнүнө 2 рейс, эртең менен 1 рейс, и кечки 1 рейс, и 6.000 ошо менен жабылат айлыгы. Ошондо кандай болуп калат? Водитель өзү эле болобу же жанында дагы грузчиктер болобу? Ошол боюнча да толугураак айтып Так, водитель экспедитор керек бизге. Водитель өзү болот, но погрузка, разгрузка полностью жүктөп беришет и өздөрү кайра жүктү чүрүп алышат. Пятерочкадан өздөрү. Өзүнүн грузчиктери бар, өздөрүнүн сотрудниктери бар. Жүктөп берет, кайра жүктү чүрүп алышат. Напряг жок. Айлыгы ошол айткан эле баада берилип атабы? Наразылыктар жокпу ошо? Көп эле эми биздин катталуучулар иштеп атыптыр азырчы. Айлык гарантия силерге. Трудовой договор берип атасызбы? Кандай болуп атат? Да, самозанятый ачылып атат. Самозанятый менин компаниям менен официалдуу түрдө договор болот. Что самозанятый адам биздин компания менен иштейт депчи. Официально налог төлөнөт. Даже ошо регистрацияны управление кылса болот, ошо самозанятый менен биздин договор менен. Жакшы экен. Азыр сизге эми өзүгө ишенген ушундай 10 тонналык машина минген адамдар керек экен да. Эми көп эле мага жумуш сурагандардан болот. Таксиден тажагандар, доставкадан тажагандар да. Ошого окшогон водительдер аласызбы? Алар кандай иштейт экен? Биз сиздин алып койдуңуз да, таксиден келип баягыдан вождениеден өтө албай калды депчи. Ошол боюнчадан айтып коюңузчу. Бизге только опытный водительдер керек. Уже бул сферада иштегендер. Азырынча бир 10 водитель Магниттен келишти. Магнитте иштеп жүргөн. Биздин условия жакшыраак Магнитке караганда. Айлык задержка 10 күн эле, Магнитте 45 күн задержка болсо, бизде 10 күн эле задержка. И оплата труда вовремя төлөп беребиз. И 6.000 айткандай эле 6.000 бир смена. Жумуш болобу, болбойбу? Ошо 6.000 жабылат бир сменага. Только опыт менен керек. Аябай көп мекендештер келишти, такси сферада иштегендерчи. Вождениеден өтө албай атышат. Вождениеден, потому что жумушка алар маалда биз сиздерди сынап көрөбүз. Машина беребиз. Площадка бар, площадкадан айдайсыздар. Это змейка с задним ходом, параллельная парковка, заезд в гараж справа, заезд в гараж слева. Ошонун өтсөңүздөр ошо именно экзаменден, ошондо жумушка алабыз. А таксиден келгендер көп өтө албай атат. Неге? Потому что машина 10 тонналык, габарити чоң. Ага көнүш керек. Кичинекей машина айдагандар көнө албайт. Сразу көнүп кеткен аябай кыйын. Жакшы экен. Анда кандай документтер керек болот? Карта тахографа, регистрация, ИНН, СНИЛС, паспорт и перевод паспорта. Регистрация базада болуш керек экен, анда сизге кайра обязательно, регистрация обязательно базада болуш керек. Потому что самозанятый менен договор түзгөндө регистрацияны обязательно базадан текшерилет. Если регистрация базада жок болсо, договорду түзө албай калабыз. Өзүгө ишенген, уверенный иш таппай аткан ушундай чоң машина мине турган агалардын
контагына жөнөтүп коюңуздар, группадан группа таратып коюңуздар туугандар. Иш таппай аткандар ошончо мынунча чынындачы кайрылсын, иштесин, бардыгы таза, бардыгы документалдуу таза болот. Азыр иштеп аткан биздин катталуучулар, агаларым бар. Ошо биздин жардам аркылуу келген. Ошолордон сүйлөшөлүк. Туугандар, мына бардыгы реальный болсун. Жумайдыл агабыз жумушка кирген 2 ай болуптур. Колду бериң. Кылсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жарнамадан көрүп, жумушту баштадыңыз, Кудай кааласа. Ооба. Бу айтылган жумуш зарплаталары ошондой экен. Эл менен амандашып, өзүңүздүн оюңузду айтыңыз жумуш боюнча. Мен буга чейин ачык айтканда верный РЦда иштечимин. Анан эми аяк жакшы, аякта Кудайга шүгүр болгон. Анан буякка официальный көптөн бери кире албай жүргөм өзүм. Ушу перекресттыкты ачык эле. Ачык эле жактырып жүргөнбүз. 1-2 жолу былтыр барганбыз, шанс болбой калды. Ал убакта жалаң российский граждан менен алып калды. Анан Кудайга шүгүр ушундай бир рекламаны окуп сүйлөшсөк эле ушу Иманы менен жигит деген жаңы ачылыптыр. Сразу эле ишибиздин баары оңунан кетти, Кудайга шүгүр. Кыргыз права менен минип жүрөсүз. Ооба, кыргыздын правасы менен, кыргыздын документи менен оформить этилдик. Баары эле официально, Кудайга шүгүр. Айлык канча алдыңыз? Сыр болбосо ачыгын айтыңчы. Эми 20 күн иштеп, ачыгын айтканда 120 000 көтөрдүм. Туугандар, мына реальный. Анан ачык эле сөз, эми мен калп айтканда бу жерде уят болот эми, ачыгын айтыш керек. Жазышып, комментария батырлар көп экен, чынындачы. Бир кыйла сөздөр сүйлөштү, Иман акеге делечи комментария окуп көрсөңүз. Мен бир сөз айта турганым, ушундай кыргыз балдар, ушундай жаңы ачып, кыргыз балдардын баарын ушу жумуш менен камсыз кылабыз деген аябай ыраазымын мен. Биз менен келген дагы бир 10 чакты бала бар, баарын айтып атам, балдар иштейли, өзүбүздүн кыргызды көтөрөлү, бири-бирибизге кыргызга жардам берсек, биз деген Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын тагдырына жакшы салым кошо турган жигиттер болобуз деп жакшы тилектерди айтам постоянно. Өнүгүп басарсыз. Өзүмдүн кичүүнүлөр бар, өзүмдүн улуу агаларым бар, теңтуштарым бар. Кудайга шүгүр баарыбыз тең бир ынтымактуу болуп, бири-бирибизге жардам, колубуздан келген жардамды беребиз. Мен мисалы улуу болсом да, мен түшүнбөгөн нерсени мен жаштардан сурайм. Билсеңер айтып койгула дейм. Бунун жумушта уят, улуу сөздө уят жок. Негизи бири-бирибизге жардам берген ошол болот да биздикичи. Анан ойлойм жакшы жумуш, Кудайга шүгүр. Өзүңүзгө жакты, жеңилби? Мага өзүмө жак, мен өзүм ушундай жумушту каалап жүргөм. Ичкеринен бир көргөзбөйсүзбү? Көргөзөйүн. Мына машинанын ичи. Мына. Бул жанагы 3-4 саат эс алганда уктайсың, чечинип алып. А так өзүбүз постоянно квартирадабыз. Ооба. Эс алып. Ооба, эс алып, ооба. Бир 3-4 саат эс алабыз. Убакыт берет, даже 5 саатка чейин эс алабыз. Машинанын жылы канча экен? Машинанын жылы 2021. Мына, туугандар, 2021. Мен оюмча турпак ташып, КамАЗ минген агаларым көп эле мени. Ошого окшогон агаларым иштесеңиздер аябай жакшы экен. Канча холодильник постоянно иштеп турат. Холодильник постоянно иштейт. Плюс 2-де, анан минус 18-де. Берде анткени охлаждённый деп коет, заморозка деген минус 18 иштеш керек. Анан флеш деп коет, ал плюс 2-де иштеш керек негизи. Кыскасы көндүңүз, жумуш жакты кыскасы. Жок, мен бул жумушту илде 1-2 жылдан бери эле иштейм ушул жумушта. Жакшы, Кудайга жалаң ушу Россиянын чоң-чоң магазиндерине продукт тартып иштейм өзүм дагы. А бул действительно бул жумуш жакты мага. Бул анткени гос болуп атат, тем более. Надежный, айлыгын барын убагында берет, авансасы бар, анын айлыгы бар. Анан эми биз буякка келгенден иштешибиз керек. Семьяны багабыз деген келгенде баарын айтат элем, кыргыз балдар, байкелер, инилер, теңтуштар, колдон келсе келгиле, иштейли. Жакшы, мен гарантия берем силерге. Иншалла. Мен өзүмө ыраазымын, алган акчамдын берекесин берип атат. Кудайга шүгүр. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, айтканыңар келсин. Ынтымактыкта ушундай жүрө берет туугандар. Жакшы комментарий жазалык. Дагы бир айта турган сөзүм эле туугандар, ушу өсүп келаткан ушу кыргыз балдар ушундай жакшы бир идея менен түшкөндөн ушу идеяны колдоп, жардам бергенге аракет кылалы. Мен баарына эле айтам, колдон келишинче кыргыз элибиз өнүккөнүбүз биз үчүн жакшы. Көп акча таап, ден соолуктуу болуп, аман эсен кыргыз элибизге жетели. Калган өмүрүбүздү кыргыз элибизге барып кызмат кылалы. Айта турган ушундай жакшы сөздөрүм бар. Келгиле, иштегиле балдар, өкүнбөйсүңөр. Бардыгы документалдуу экенби? Бүт документтан медицинский книжка бар, мына трудовой договор бар. Бүт биздики официально болду да, Кудайга шүгүр. Через МВД кетти баары тең. Мына прикасы да бар, баары тең. Кудайга шүгүр.
самылан ушу жаңы ачылган келечек балага поддержка тебе берели кыргыздар. Калар Сиз ошол. жүк көтөрүп атасыз, ошол боюнча айтып коюңчу. Жок, магазинге биз аман эсен жеткирип бериш керек. Только эшигин ачып беребиз, калган грузчиктер биз карап турабыз. Ошо палет кулап кетпесин. Анан баары бүткөндөн татынакай кайра эмне жүктөп берсе, бизге ошону кайра базага пустой палеттер болот, ошолорду алып келип беребиз. Болду, биздин жумуш ошол. Аман эсен магазинге жеткириш керек, аман эсен кайра кайтып келишибиз керек, биздин милдетибиз. Ата Кудайга шүгүр баарына тең. Туугандар, жумуштун номерлерине Москва, анан Санкт-Петербург деп жазып койдум. Байланышсаңыздар болот. Анан кимдир бирөөлөр кирди чыкты кылам деп ишеничтүү водительдерди издеп жүргөндөр болгон болсо, мен сүйнөгам номерлерин коюп койдум. Дакан сайдайт, тегенегин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорнуйдан базадан бекер текшерип берет. Чалыңыздар. Анан каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ар дайым Кыргызбай эл кызматына боло бермекчи. Кимдир бирөөлөр менин номеримди издегендерге мына номерлерим чыгарып койдум. Эгер ишеничтүү жумуштар иштегендер, жардама кылайын дегендер болгон болсо кайрылсаңыздар болот.